Үйгө келген адамдын назарын өзүнө буруп, көзгө көрк, жан дүйнөгө ырахат жана таза аба тартуулаган бул албетте бөлмө гүлдөрү. Соңку мезгилде жергебизде гүл өстүрүү менен алек болгондордун саны көбөйүп, каражат тапкандар дагы бар. Алардын бири Каныкей Салимбай кызы. Жолдошу менен бирдикте 3 жылдан бери гүл өстүрүп киреше таап жаткандардан. Кичинемден бери кызыгам, бирок ошо эми 2 жылдан бери сатып, ошо киреше таап ошондой баштадык. Көбүнчө эле азырынча жолдошум жардам берет, семени ошо гүлдөрдү өстүрөбүз, карап ошондон көбүнчө эле күндүн бир 3 сааты гүлгө, 5 сааты гүлгө карашка кетсе, анан көбүнчө эле биз азыр сатып ошентип баягы эки жакка салабыз. Келчегим кызыккан ошол чогуу кызыгып пайда болду гүлдөргө. Анан гүлдөрдүн дагы өзүнчө ар бир гүлдүн өзүнчө кооздугу, өзүнчө адамга убакыт тартылап, өзүнчө адамды өзүнө тартып турган гүлдөр болгон үчүн анан ушу гүлдөргө кызык калган себеби ошодон болду. Гүлдөрдү өстүрүп, алардан жакшы энергия алып эс алам. Ар бир гүл менен сүйлөшөм. Күнүгө карап кам көрөм жана өстүрүүдө бөлмөнүн ичиндеги жарыктыкка, нымдуулукка көңүл бөлөм. Бөлмө гүлдөрүнүн дайыма гүл ачып туруу себептери аларга туура кам көрүүдөн башталат. Ар бир гүлдүн өзүнчө характери бар. Ар бир гүлдүн ошо ар бир жанагындасына карап карайбыз. Мындай бир гүл кээ бир гүлдөр муздакта өсөт, кээ бир гүлдөр салкында өсөт. Анан күндө чакчайган күндө да өскөн гүлдөр бар. Тааныштыра кетсем, могул бегония деген гүлдөр, булар бегониялар бул салкында жакшы көрөт, анан атроскадан көбөйөт. Кээ бир гүлдөр тамырдан көбөйөт. Сууну жаман көрөт, сууну азыраак күйүш керек суга. Герандар болсо, могул жакта королевский герандар, буларды болсо көп эле сугарып бериш керек булар. Андай деле эчтеке болбойт. Могул гүлдөр да ошо азыраак суу ичет, женский счастье деп коет, бул эне жүрөгү, гусмания. Бул малачай бул. Бул да күндү жакшы көрөт, сууну андай деле жактыра бербейт. Көңүл буруп караса, ар бир гүлдүн эле өзүнчө кооздугу, көркөмдүгү көрүнүп баштайт экен. Ар бир гүлгө туура мээрим берип, туура караш керек экен. Ошондо ар бир гүл өзүнчө көркөмдүү көрүнүп, адамга жагымдуу көрүнүп баштайт экен. Мисалы үчүн, могул гүлдү бир адам жактырса, бир адам жактырбайт экен. Ар бир адам мүнөзүнө жараша гүлдөрдү тандашат экен. Өзүнүн мүнөзүнө жараша болот экен. Адам мүнөзү катуу адамдар көбүнчө фикус алып кетишет. Анан кийин мындай шайыр адамдар мындай гүлдөр алып кетишет. Гүл өстүрүү кирешелүү тармак. Бакканды билсең даамын татасың. Бөлмө гүлдөрүбүздү бизден алып, үйдө отурган кыз келиндер аны көбөйтүп өстүрүп киреше табышат. Көбүнчө гүлдөгөндөрүнө карашат. Анан көбүнчө гүлдөп жанагындай атроска көбөйткөндөрүн аз көбүнчө эле үйдөн сатып бизнес кылып калышкан жаш келиндер үйдө отурган. Гүлдөрдү ошо көбүнчө сурап келишет, бул бала тартуулайт, бала боло албагандар үйлөрүнө ошо ырымдап алышат. Фикус деп коет, ошо фикустун түрлөрү. Ушуларды ушундай алышат, анан бул дагы ошо алиандр деп буну да жакшы алышат. Жана эшикке кооздугу, үйгө деле кооздук тартылат, жыттарды бери запахтарды. Бул да акча чакырат деп бул долларларды. Могул денежный дерево. Тыйындарды ырымдап салып, түгүнө гүлү караганда. Сөз соңунда өстүрсө үйгө кооздук, сатса каражат болгон гүл өстүрүү кыялыңызда бар болсо, ойлонбой ишке ашырыңыз дейли.